Жалғыз сүзіп кете албаймын қайықта. О жаратқан, ден соолук бер жалпыға. Күрөшөбүз қаралықты басынтып, қабылдасаң жарқын жашоо жақында. Сагынбай Орозбаков атындагы номуру 13 китепканасынан Актал адабий чыгармачылык бирикмесине атайын бурч бөлүнүп, китеп текче 50ден ашык аталган бирикмеге мүчө болгон акын жазуучулардын китептери менен толукталды. Бирикменин түзүлгөнүнө 7 айдын жүзү болду. Сулайман Рыспаев баштаган редколлегия бирикмени көзөмөлдөп иш алып барышат. Катарында белгилүү акын жазуучулар баш болгон, илимдин кандидаттары, жазуучулар менен журналисттер союзунун мүчөлөрүнөн турган чыгармачыл топ бар. Сіздердің бірікмеңіздерге ана шу кітапхананың бурч алыптыр дейді, құт болсын. Барлық кітапханаларда ушундай бір кітап күйөрмандары, сүйөрмандары, чыгармачылар, жаштар үчүн ушундай бурчтар ачылып турса, бул аябай жакшы саамалык. Анан Кыргызды колдоп жүргөн ошо Манастабыздын аты менен билген Манастук деген китеп чыгардым элем. Кудай буйрса анан ошо келген балдарга Манастын духу жууп колдоп көтөрүп жүрсүн Кыргыз элинде. Сиздерге мына 3 kitap белек кылып коюп көтөрө келдим. Актал адабий чыгармачылык бирикмеси чыгармачыл инсандардын башын бириктирген көркөм адабий чыгармачылык бирикмелердин катарын толуктайт. Чыгармачыл жаштарды колдоо менен жардамдашуу максатында калыптануусуна көмөктөшүү негизги милдет. Ата журтту, эл жерди сүйүүгө үндөгөн чыгармаларды жаратуу менен чыгармачыл инсандарды колдоого алуу башкы максаты. Поэзия түркүңүрдөн жаралган ак таңдагы өмүрүмдүн сырлары. Поэзия бул бактымдын тамчысы, жашоодогу эркеликтин жарчысы, тамгалардын шурусунан тизилген жүрөгүмдүн жалгыз өзүм ачкычы. Эң женекөй, аппак түрдүү агайдын сүйлөгөндө сөздөрүнөн бал тамат, элестетүү окуяны болгондой, жайныңды, жан дүйнөдө боло түшөт салтанат. Урматтайбыз, чын жүрөктөн барыбыз. Алал тоодой көтөрүлсүн баркыңыз, үй бүлөлүк бакталай калайбыз, узак болсун Кудай берген жашыңыз. Бирикменин жетекчиси бир нече эл аралык сыйлыктардын жеңүүчүсү Кайыр Жолдошбекованын айтымында, учурда бирикмеде 150ден ашык чыгармачыл инсандар бар. Кийинки муундар окуп тааныса деген максатта түзүлгөн бирикменин темилгечилери чыгармачыл инсандар ар дайым колдоого муктаж. Ошондуктан өзүбүздү колдоп, бири-бирибизге жөлөк болуу негизги максатыбыз дейт өз сөзүндө. Жетекөө менен иштешип атабыз. Чукулда 3 өлкөнүн эмесинде альманах китебибиз чыгат. Жарып көрөт жакында. Биринчи альманах китепти бияка койдук. Казакча, орусча альманах китебибиз чыгат, анан түркчө чыгат, Кудай буйрса. Мына ушул заманда эл кыйналып турган учурда, мындай китептери чыкпай, макалалар чыкпай турган учурда, бул жаш таланттар болобу, же чыгармачыл адамдар болобу, аларга демилге берип, алардын чыгармаларын бул жерде гана эмес, чет өлкөлөрдө, Москвада, Тажикстанда, Өзбекстанда, Казакстанга таратууга, ушул адамдарга бир дем берүүгө аябай зор салым кошуп атат да. Ушу китеп текчеге Кыргыздын сыймыгы болгон Жолдубай Кайып жөнүндө жазган китебимде, анан өзүмдүн айылым жөнүндө айылым бүтпөс дастан деген китеп, 2 китебимди алып келип текчеге коюп атам. Уюштуруучудан, жетекчиден Каргүл Сыдыканова деген bir кыргыздын bir чыган кыз бар, өзү Москвада эмгектенет. Анан ошол жактан туруп, анан ушул адабий клубду жетектеп, аябай мыкты шарттарды түзүп берип, анан ушундай bir жакшы bir чыгармачы адамдар чогулушканда, Кудай буйрса жакшы тилектери бар, жакын көп өлкөлөр менен байланышып иштешели дейт. Ошол учурда биз да ошо кыргызчыл колуна тыгыз байланышта иштешип келебиз. Демек, Актал адабий чыгармачылык бирикмеси таланттууларды топтойт, уюштурат жана чыгармаларын китеп кылып чыгарууга көмөктөшөт. Өз тегерегине ата мекен, эл жер ажайып жаратылыш, сүйүү жана башка тематикадагы түрдүү жанрдагы жазган, жигердүү эмгектенген инсандардын башын бириктирип, жаш таланттардын такшалуусуна шарт түзгөн адабий бирикме болору талашсыз. Кайратыңдан такыр жазба, кыргызым, жанып келген дайым аалам жылдызың, тектен келген майтарылбас эрктүүлүк, эркиң менен гүл заманды тургуздуң, деп Фариде ыр жазган экен. Патриоттук кандай сонун.